Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Биздин агенттик аркылуу Замира эжекебиз 2021-жылы 2 бөлмөлүү турак жайлуу болгон. Бүгүн болсо бизди үйүн ремонт кылып, бизди бүгүн чайга чакырды. Биз да жумуштан кийин атайын келдик. Бул видеону тартышыбыздан максатыбыз бизден үй алгандан кийин кардарлар такыр катташпай калабыз деген ойдо калбаңыздар. Бизден үй алгандан кийин деле сүйлөшүп, барлашып, сурашып, кандай көйгөйүңүздөр болсо деле жардам бергенге ар дайым аракет кылып келебиз. Андан сырткары Замира эжекебиз биздин агентстводан путевка утуп алып, былтыр как раз ноябрь айында Турцияга барып, Анталияга барып, биз менен чогуу эс алып келген. Азыр болсо сиздер менен шашпай отуруп барлашабыз. Замира эжеке, кандай үйүңүздө ремонтту сонун болуптур? Аябай көрүп кубандык. Бардыгын өзүңүз баягы каалагандай кылып жасатыптырсыздар. Бизди кубандырганы ушул баягы биздин мекендештерибиз сонун кылып ушундай баягы кайсы элде жүрбөйлү өзүбүзгө сонун комфортный кылып жашаганыбыз бул өзүбүздүн менетибиз, эмгегибиз, жетишкендигибиз деп билем да. Үйдүн ремонтуна канча акча кетирдиңиз? Ошодон баштайлы. Куш келипсиңер, Самара үйүбүзгө. Үйүбүздүн ремонтуна 1,5 миллион кетти. 1,5 миллион кетти. 1,5 миллион. Бардыгын сонун кылып, окшош кылып, алып, ким жардам берди? Жолдошуңузбу тандаган же өзүңүзбү? Биз үйдү ремонт кылган, жолдошум, кызым, бардыгыбыз чогуу ушундай светти алайлы, бул үйгө бул светти, бул үйгө бундайды алайлы, эшиктерди мынтип алайлы, обойлорду, люстраларды, кухня фасадтарыны деп бардыгыбыз чогуу отуруп, чогуу тандап, кеңешип, анан чогуу ишти баштап, ушу ремонтту кылып, ушундай жакшынакай сонун ремонт кылып алып отурабыз, сүйүнүп отурабыз. Замира эже баягы эми сүйүнүчүңүздү бөлүшөйүн деп бизди чакырдыңыз да. Баягы адамдын көңүлү да. Анан сиздерге үй алып бергенде буга чейин да статусума чыгарганмын. Сиздерге үй алып берген мага эч кандай кыйынчылык, эч нерсе жараткан эмес да. Бардыгы прям идеальный үй алгансыздар. Көп деле үй көргөн эмессиздер. Жок. Каприз деле болгон эмес. Бардыгы сонун ойдогудай өткөн. Буну айтайын дегенин себеби баягы адамдын көңүлү, анан кичине убактыңыз кетип, ушинтип баягы именно эле баягы ойлоп калышпасын, бул чайга эле депчи. Жок, адамдын көңүлү, анан биздин раса кыйналып үй алып берген мекендештерибиз да бар да. Ушунчалык жүдөтүп, ушунчалык жүдөйбүз, анан кылган эми акчасын берип аткандан кийин ооба биз ар бир мекендешибиздин аракетин кылабыз. Бирок көп учурда аларга көп кыйынчылыктарды айтпай эле, өзүбүз эле өз ара эле чечип, эми баарын эле айтып бергенде мен айтсам деле ал аткара албайт, андан көрө өзүбүз кыла коелу деп ар бир жерде биздин мекендештерибизди колдоп келебиз. Анан баягы үйүн тартып, бир экөө сүйлөп берип койгула десең, жок, биз сүйлөй албайбыз дегенде чындап аябай неме болуп кетесиң. Эмнеге? Кээде баягы атайын сделкасына барасың, убактыңды бөлөсүң, ошол жерде саткандардын сөзүн угасың, анын риэлторунун сөзүн угасың, анын капризин көтөрөсүң, бунун капризин көтөрөсүң, анан адамдын көңүлү эки эле сөз да, эки эле ооз сөз. Анан ошону дагы аягандар аябай обидно болуп кетет. Сиздерге окшогон инсандар көбөйө берсин. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизге дагы бир ирет рахмат айтам. Үй алгандан кийин деле ошончо катташып келе атабыз. Мен сизден мотивация алам, сиз менден мотивация аласыз. Экөөбүз чогуу бири-бирибизди колдоп кубаттап жүрөбүз. Кээде маанайым жок болуп калса, Замира эже, чо-то менин маанайым жок болуп атат деп жазамын. Баягы эми сиздер баары көп нерсени көргөнсүздөр. Жок, сен күчтүүсүң, аракет кыл деп өзүңүздүн советиңизди айтасыз. Замира эжеге үй алгандан бери эле WhatsApp аркылуу сүйлөшөбүз, группада дагы бар, бардык жакта активный катышат. Былтыр бизде жылдын мыктысына дагы келип, бизди куттуктап, сонун сөздөрүн айтып, катышып кеткен. 2 жылдан бери барам. 2 жылдан бери барасам, уже 2 жылдан бери. 2 жылдан бери барам, 2 жылдан бери чакырасам. Быйыл да буюрса чакырабыз, Кудай кааласа. Ар бир жакшылыгыбызга ушундай жакшы инсандар бизди курчап, колдооңуздарды ар дайым сезем.
Толгонай же, Екатеринбургда Гүлүмкан эже өзү негизи баягы сиздердин колдооңуздарды ар дайым сезем. Кандай видео чыгарбайын, эмне жумуш жасабайын, ар дайым колдоп, жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып турасыздар, убактыңыздарды кетирип. Анан быйыл болсо негизи көбүрөөк мындай кандай десем экен, жолугушууларды өткөрүп, көбүрөөк ушундай нерселерге көңүл бөлөйүн дегем. Бирок быйыл аябай көп изменениялар болуп эле мени жүдөтүп салды. Жада калса эс алууга дагы барганга мүмкүнчүлүк болбоду быйыл, чынын айтканда. Апрелде эс алып келген боюнча мына бүгүнкү күнгө чейин эс албай элге кызмат кылып атабыз буюрса. Замир эже азыр экран артында турган мекендештерибиз Замир эже үй алганда канчадан төлөйт экен эле, бул үйдү канча миллионго алган экен, квадрат метри канча болду экен деп ушуларды сөзсүз комментарийде сурашат. Анан суратпай эле өзүбүз айта кетели. Өзүңүздүн оозуңуздан угалы. Макул. Биз 2021-жылы үй алдык. Самара Нарматовага бир эле бардык. 2-3 үй көрдүк, алдык. Өзү Москвада 10 жыл жашадык. 10 жыл жашап, ойлонуп, анан сага жетишип үй алып бердиң. Рахмат чоң. Үйүбүз 2 бөлмөлүү, 64 квадрат метр, 11 миллион 100 миңге алганбыз. 8-6%. 8-6%. Алганбыз. Ар айына төлөмү 89 миң, почти 90 миң болгон. 90 миңден. Азыр эми азайтып отуруп 60 миңге түшүрүп койдук. Ошо 60 миңден эми азыр төлөп атабыз. Алгандан кийин почти 3 жыл жашап коюпсуздар да, ремонтту. Ооба, ремонтту средний ремонт болчу. Анан эми өзүбүз ремонт кылабыз деп ойлоп жүрдүк эле, 3 жыл ошо өтүп кетти. Ооба, тез эле өтүп кетти, билинбеди. Өз үйүбүз болуп эле. Анан быйыл аракет кылып ремонт кылдык. Ошо азыр ошо силер чайга чакырып отурабыз, жаңы ремонтту, жаңы үй. Жаңы үйдө. Рахмат силерге, ишиңерге ийгилик. Ооба мекендештер, 2021-жылы мен да Москвадан үй алганмын. Ал кезде ставкалар аябай жакшы болчу. Ошол кезде дагы аябай көп айтканмын. Мекендештер, ойлонбоңуздар, үй алыңыздар, утулбайсыздар деп. Бирок баягы ойчул ойлоно берет экен да, баягы ойлонуп, алсам болобу, бул өзү ипотека деген болобу, бул ипотеканы албаш керек, анан ипотеканы алсаң мынанча жыл төлөйсүң деп ушунтан коркушат экен да. Негизи ипотеканы алганда, ушу бир немени айта кетейинчи, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ипотеканы алганда сиз өзүңүз канча акча табасыз айына, канча жылда ошол акчаны төлөй аласыз. Ошого жараша алсаңыз эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Мисалы бир жылына бир жаш семья болсо 2 миллион акча таба турган болсо, 3 жылдын ичинде бир квартираны, 6 миллиондук квартираны төлөп бүтсө болот да. Анан ага карабай эле өтө кымбат үй алып ала турган болсоңуздар, чындыгында төлөп келгенде эгер досрочный погашение кылып, көп-көптөн салып төлөбөсө, бул ипотека основной процентке алат. Дагы ошол баягы азыр комментарийде ой мынчадан алсаң мынча миллион кылып төлөп берет экенсиң деген ошодон чыккан да. Жок, андай эмес. Андай эмес негизи. Ипотека алгандан кийин кийинбей, иш жака тойго барбай. Жок, андай эмес. Наоборот, тоюң көбөйөт. Үйгө конок көбөйөт. Конок бизден үзүлбөйт. Каждый ар неделя келип турат. Конок такыр үзүлбөйт биздин үйдөчү. Наоборот жакшы. Ошо эле той, ошо эле конок, ошо эле концерт, ошо эле айыл. Ипотека өз жолунда эле кете берет. Өз жолунда төлөнө берет. Ал ипотека өз жолунда айыл ошо дагы боло берет. Эч коркпош керек экен ипотекаданчы. Неме былтыр коркпой алыш керек экен. Былтыр биз менен Турцияга барганда дагы аябай бардыгына мотивация бергенсиз. Неме өзүң караш керек деген ушундай сонун мотивацияларды бергенсиз. Ошолордон дагы мына экран артында бизди көрүп аткан мекендештерге эмне деп айтат элеңиз? Чындыгында бардыгы өзүнө ишениш керек. Алла Таалама ишениш керек. Алла Таалам биринчи ишенсең, анан ошо алдыңа койгон максатка, ийгиликке жетишесиң.
өзү ийгиликтин сырлары көп да. Ийгиликтин сырлары көп. Биринчиден баягы менет кылган адам, аракетчил адам, менеттен чарчабаган адам, анан баягы убакытты туура пайдаланган адам. Мисалы көп ушактарга, бекерчилердин сөзүнө кошулбай баягы эч кимден сага мындай если ал жөнүндө ал темада сүйлөшө турган адамдын сага кереги жок болуп калат. Жок. Ал тема вообще укпайсың. Сиз раса сонун айтып бергенсиз, ошондо бир айтып койсоңуз. Мен ошодон кийин чындап эле көп адамдарды кырктым да. Чын, мен ал вообще ойлонбойм. Бир ким сүйлөп атат, ким сүйлөбөйт, мен вообще ойлонбойм да. Мен алдыма койдумбу бир максатка, ошого ийгиликке жетишем. Бул жакты карабайм. Мен артымда калды кыйынчылыктар. Мейли ал калды. Бирок алдымы ойлоп, алдыга карап, алдыга ынтылып, алдыга аракет кылып жашаш керек да. Хоть сен жашсыңбы, орто жашсыңбы, чоң уулусуңбу, бир алдыга кара ийгиликке жетишиң керек да. Эч качан мындай үңкүп, мындай болуп калдым, ооруп калдым, же кысталып калдым, же акчам жок калды, кыйналып атамын дебеш керек да. Просто настроенияны бодрый кылып, жакшы кылып алып жүрүш керек өзүнө. Себеби бүгүн келгениме дагы себеби сизден жылдын аягы болуп калды да эми. Жылдын аягы болуп, баягы чарчап каласың. Кээ бир мекендештерибиз ипотекадан сырт темада башка эле бир суроолорду узатып, чындыгында чарчатып коет. Анан бирок жооп бергенге ар дайым аракет кылабыз. Эч кимге деле ашыкча мындай сүйлөбөй майлы деп жооп берип коебуз. Бирок буюрса жаңы жылдан кийин, эс алып келгенден кийин мындан да бодрый болуп, сонун болуп турса да аябай. Былтыр Самара Нарматова аркылуу путевка утуп алып, Турцияга эс алып келгенмин 10 күнгө. Быйыл да Кудай кааласа аракет кылып, келерге пландап атабыз. Келерки жылга планда коюп, жылдын башына барып келсекпи деп атабыз. Жылуу жактарга да. Жылуу жактарга. Буйруса сага ишенебиз. Халпар ойнот келесиң. Кудай кааласа. Мисалы жылуу жакка барып дегенде, Замиреже баягы жылуу жакка барганда бир эле баягы эс алуу эмес, баардык тараптан сен өзгөчө адам болуп келесиң, Ооба, былтыр өзгөчө болуп келесиң. Энергия аласың, эмоция аласың, алардын салттарын көрөсүң, кадимкидей баардык немелериң эсиңен чыгат, мисалы сонун болуп келесиң да, башкача адам болуп келесиң. Былтыр Турцияга баргандагы эң мага каттуу эс алган жерим жанагы Шаргасте калды. Анан жанагы туздарга бардык го. Тузга анан Клеопатра чөмүлгөн сууга барып түшкөнбүз. Ошол менде аябай мындай жакшы эмне калды да мендечи. Анда сиз Таиландка барсаңыз точно жыл сайын барып тура турган болуп каласыз. Буюрса барабыз. Аракет кылыш керек. Аракет кылыш керек. Баягы биз мынтеткенбиз да. Бияка барбай койсоң, мынча акчаны эконом кылам. Бирок ал эконом кылганыбыз менен ким үчүн эконом кылабыз? Өзүбүз үчүн иштеп атпайбызбы? Өзүбүз үчүн, балдарыбыз үчүн. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болгондон кийин демек барып көрүп келишибиз керек. Ооба, жылына жок дегенде 1-2 жолу сөз эс алыш керек. Эс алып, анан ишти улантып кете бериш керек. Канча эс алсаң, ошончо ишиң алдыга жакшы ылдам жылат деп ойлойм. Ооба, сөзсүз ошондой. Себеби биз 23-жылы эс алып келгенден кийин, мен Таиландка барып эс алып келгенден кийин аябай жакшы иштегенмин. 1 жылга жакын прям. Бирок 23-жыл эмнегедир аябай көп жакка барып эс алып койдум да, 1 жылдын ичинде. Анан буну эмне үчүн айтып атабыз мекендештер? Ушу ар бир жакшы нерсени сиздерге каалайбыз. Сиздер дагы ошол өлкөлөрдү көрүшүңүздөрдү каалайбыз. Сиздер дагы ошол жакшы нерселерге жетишкениңиздерди каалайбыз. Эч ойлоп калбаңыздар, бул Самара эс алганым бу жерде неге айтып атат деп. Бул дагы болсо, үй алгандан кийин эч жакка чыга албай каласың, кийим кийбей каласың, тойго барбай каласың деген эмес. Болгону баардыгы өзүнүн орду менен кетет. Болгону сиздерди үйлүү болуп калсын деп ар дайым ар бир тараптан болушунча сиздерге көрсөтүп келебиз. Азыр проценттик ставкалар бийик болгону менен үйлөрдүн баалары арзан мекендештер. Эртең ставка түшкөндөн кийин
үйлөрдүн баалары кадимкидей көтөрүлөт, өзүңүздөр дагы күбө болосуздар. Замир эже, айтсаңыз, сиз үйдү алгандан бери мына 3 жыл өтүптүр. Азыр канча ушул жерде үйлөр? Чынын билбейт бирок өткөндө бир сурадык, ушул азыркы ушул үйлөрдү 17-18 миллион деп айтышты. Ошентип уктум. Андан бери дагы көтөрүлдү да. Андан бери дагы көтөрүлүп атат. Азыр Замир эжеге айтып атам, дагы 1 жыл, 1,5-2 жылдын ичинде бул үйлөр аябай кымбаттайт. Bunday планировкадагы үйдү табыш дагы өзү кыйын. Себеби bunday планировкадагы үйлөр өтө кымбат болот да. Өтө кымбат болот. Анан кийин новостройкадан алгандар деле бар, новостройкадан алгандар деле жаман дебейм, бирок местоположение Москва үчүн эң маанилүү. Ооба, биздики Москва. Эң маанилүү, потому что Москва менен Московской областтын немеси айырмасы. Анан мындай квадрат метрде азыр bunday үйдө 18-19 миллионго. Биздики 61 үй, 63 ба, ушундай. Ушундай да, ошого жакын. Ооба. 60-тан кичине ашат да. 60 деп койсок деле болот да. Эки балкон. Замир эже, үйдүн ремонтун кимге кылдырдыңыз? Же жезде өзү кылдыбы? Анан канча убакытта кылдыңыздар? Ремонт канча убакыт алды? Биз үйдү ремонт кылганда 1,5 ай убакыт кетти. Анын арасында 15 күндөй даярдандык, 2 ай. 2 ай кетти. Ремонтту жок, жолдошум кылбады. Биз келип эле карап текшерип кетип аттык. Ушул жердеги эле бир башка улуттан өзбек жигит шериги менен эки эле адам кылып беришти. Капремонт кылдык биз. Биринчи алганда Самара сага барганда эстейсиңби? Самара мага чоң үй алып бер, чоң. Анан азыркы курулган эмес, мурда бир 10 жыл мурун курулган үйдөн, анан чоң болсун. Анан кичине эскирак ремонт болсо да боло берет дедим эле. Ошол айткандай үй алганбыз. Ошо айткандай үй алып калганмын да. Жаңы десе болмок экен деп жүрдүм. Кийинчи кичине ремонту азыраак не алганбыз, квартира, бирок эмеси чоң, квадрат метр. Анан кийин ошентип арадан 3 жыл өттү, даярдандык, капремонт кылдык, бардыгын алып чыгып ыргытып, жаңы кылдык. Нөлдөн баштадык. Полду дагы, кафелдерди дагы баарын жаңы кылдык. Полный. Ламинат кылыпсыздар, э? Полду ламинат кылдык. Бул жерди кафел кылдык. Бул жерди печканын астына. Обойлорду кылдык, сантехникаларды да полный алмаштырдык. Устабыз айтты. Точкасынан түрүнө чейин полный жаңы кыласыз, эски кылбаң деди. Полный неге барабыз, Лерого барабыз, 11-де барабыз, 10-до барабыз, кечке маал. Барып 2 саат Лерону айланып, ар бирин өзү карап, окуп, ушул туура келет, ушул туура эмес деп маленький детальдардан бери өзү карап, уста менен барган жакшы да. Алып келип, баарын орнотуп берди. Бардыгы жаңы кылып берди да. Анан кичине эскирак болгондуктан мелдеп ала бергенбиз. Өзүбүз каалагандай кылып, өзүбүз бул үйгө башкача бой, бул жерге башка бой кылып, өзүбүз каалагандай кылып ремонт кылып алдык. Ооба. Бирок обойлорду сонун тандаттырсыздар. Коридордуку дагы, кухнядагы сонун өзгөчө. Ар бир өзүңүздөрдүн немелерди да сонун кылып жасаптырсыздар. Ооба, устага дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. Кече келди эле, айттым ушундай деп, бизге келет Самара Нарматова деген кыз келет, чайга чакырдым деп айтсам, жакшы экен деди. Ошол жигитке дагы рахмат. Өзүнүн бардыгын өзү кылып берди. Ушул жерде ушинтес, ушул жерде мынтиң, ал жерде мынтиң деп өзү бардыгын идеальный кылып берди. Мен ыраазымын. Эң сонун. Жаңы Бизден Москва, Московской областтан, Москвадан основной алган 20-жылы, 21-жылы үй алган мекендештер аябай көп да. Эми анын баарын сатсам, ставкасы арзан эле анда. Ал балда ставка арзан эле, анан ремонттор слабый алышкан. Ошол малда ставка арзан болуп, үйлөр кымбат болчу, билесизби? Ошондо сиз алып атканда деле ушул үйдү кымбатыраак алып атабыз дегенсиз, билесизби? Эсиңиздеби? 11 миллион 300 миңден 11 миллион 100гө түшүп алган. Анан 10 миллионго
соседний подъездден чыккан, ремонт кирип эле жашай турган. Бар жогу жакшы, бар жогу таза. квадраты кичинекей болчу. Кичинекей, 52-51 ушундай эле кичинекей болчу. Ага кызыккан жокпуз, чоңуна кызык. Биз кыргыздар көпчүлүк конок көп келет. Ошого чоңун алайлы деп, чоңуна кызыгып, чоңуна алып, азыр эми ойдогудай ремонт кылып алып, мынакей силерди чайга чакырып отурабыз. Ооба. Бизден Москвадан алгандар ошол жылдары ставка арзан болуп, анан ошондо көбүрөөк алып калышты да. Ошондо деле аябай айтканбыз. Алгыла Москвадан, Москва жакшы, алып калгыла деп. Эми азыр ставка бийик болгон үчүн азыр областтан алып атат. Бирок областтан алгандар деле азыр төлөп бүтүшсө, же болбосо азайтышса, кийин бардыгын кайра Москвага көчүп алып келебиз. Кардарларыбыздын бардыгын буйрса ошо. Эми ар бир эле мекендешибиз бул жака бир максат менен, жакшы ой менен келет, иштейин, үйлүү болоюн деп анан азыр Кыргызстандан салып койгон, биринчи Кыргызстандан үй салганга биздин көпчүлүк мекендештерибиз аракет кылды. Ошолордун катарында биз деле үйдү салып, зыңкыйтып, ремонтту кылып, бирок азыр турат. Биздин салганыбызга азыр 2 жылдан кийин 10 жыл болот. Үйүбүз турат. 2 комнатабыз бүткөн, жашаса болот. Берки чоң үйүбүз ошол боюнча турат. Бул жакта биз иш менен анан аракет кылып, бул жактан алдык үйдү. Эми ал жактагы дагы акырындан болот. Ооба. Эми баары бир күн Кыргызстанга барып жашайбыз. Жашаганга баары үй керек. Каникулда балдар барганга деле үй керек, баары туугандын үйүнө барсаң 2 күн жашайсың, 3 күн жашайсың, өзүңдүн үйүң болгон баары жакшы. Бардык жерде үйүбүз болсо жакшы. Кайсыл шаарга барбайлы, кайсыл өлкөдө жашабайлы үйүң болсо, коркпой каалаганда келип, өзүңдүн үйүңдү өзүң ключуң менен ачып, азыр мына жаңы жылдан кийин квартираларда аябай кымбаттайт. Эми жылда эле кымбаттайт го, бир жыл жаңырганда кадимкидей кымбаттайт, анан 1-2 жылдан кийин бул үйлөр дагы аябай кымбаттайт. Анда келерки жылкыга кымбаттаса да, 1-2 жылдан кийин кымбаттаса, мага дагы бир үй алып аракет кылайлы анда. Аракет кылалы. Эми 3 бөлмөлүү алсамбы деп турам. Ага жардам бересиң. Жардам берем, Кудай кааласа. Алып квартираны киргизип койсоңуз деле, ошентип азыраак үстүнө кошуп, өзүңүз төлөп койсоңуз, 5-6 жыл, мына 3 жыл деле өтүп кеттир, кара. Ооба, 3 жыл өтүп кетти. Заманда өтүп кеттир. Өтүп кетти. Ооба, дагы 3 жылдан кийин экинчи үйүңүздү алып койсоңуз, ал деле төлөнүп калат. Буйруса, аракет кылабыз. Ооба, Кудай кааласа. Ошо мекендештер биздин агенттикке кайрылып, үйлүү болсоңуздар болот. Ар дайым сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Мына жаңы жылга аз эле убакыттар калды. Буюрса жаңы жылга чейин үйлүү болом деген мекендештер болсо, анда биздин офистер күн сайын иштеп атат. Келип толук маалымат алып, түшүнүп, угуп, анан шарттары туура келсе, келип келишим түзсөңүздөр болот. Замир эже, менин катталуучуларым сөзсүз суроо узатат. 2021 жылы Замир эже 11.500.000 кайсыл жерден үй алды экен, ал Москванын кайсыл жеринде жайгашкан деп сөзсүз сурашат. Айта кетсеңиз, кайсыл жерде жайгашкан? Биздин үйүбүз азыр Московскийде, Московский деп аталат экен. Прописка Москва. Москва. Өзү Московский деп айтылат экен да, ушул айыл. Анан Филатовлукка дагы жакын. Метро Филатовлукка дагы жакын, автобустар тынбай каттап турат. Саларевага дагы жакын. Ар 2 мүнөт, 3 мүнөт автобустар бар. Ага дагы жакын. Канча остановка метрого чейин? 20 мүнөт. 20 мүнөт, ооба. 20 мүнөт эле күндүзү, мисалы 10-дон 5ке чейин 15 мүнөт эле барып каласың. Анан кийин уже 20 мүнөт, ошондой. Бирок автобустар аябай көп. Москвага карайт. Мына районду баягы үй тандап атканда ушул районду эмнеге тандап калдыңыз? Эмнесине кызыгып тандадыңыз? Биз келип көргөндө автобустар көп экен. Тез каттайт экен, биринчиси. Анан кийин өтө тынч жер экен. Бир дагы эмне көрбөдүк, жанакы милицияларды чындапчы эч көрбөдүм ушул жерге келип. Анан тынч район, торговый центр бар. 1-2-3 бар. Анан үйүбүздүн туушунда жол бою бардык магазиндер бар. Бардык Магнит, Пятерочка, бардык Верный, бардык биринен кирип, биринен чыгып базарлык кыласың. Магазинге кире бересиң да, шоппинг кыласың. Ошонусу жаккан. Анан тынч район, үйлөр жакшы.
баары окшош. Окшош. Окшош жакшынакай үйлөрдө ушулар жаккан, ошон үчүн алганбыз. Күйөөмө дагы жакты, күйөөмө көбүрөөк жакты окшойт. Бул жер тынч экен деп. Тынч деп ушул жерде Мына алганбыз. мекендештер 3 жылдан бери кардарыбыз ушундай өзүнүн үйүндө Тынч. сонун жашап, ипотеканы деле төлөп, ремонтун да кылып, мебелдерин жаңылап, Ой. сонун Жаңыладык. өзгөчө кылып, мына кухня гарнитурлары баардыгы сонун. Кана эми ар бирибизге ушундай нерселер Насип кылсын. ар бир экран артында биздин катталуучулар, мекендештер үйгө жетпей, үй алам деп жүргөн мекендештерге дагы ушундай үйлөр насип кылган болсун. Насип кылсын. Насип кылсын баарыңыздарга жуксын. Доймай сен да сүйлөп койдуң бе? Жок. Сен Атам сүйлөсүн.